Мен бүгін ошо ыраазычылыгымды билдиргим келип атат. Биздин бейтапканага жана министерствого ушинтип биз иштегенибизди баалап, бизди эс алууга жиберип аткандарына. Ушу баарына кааларым ден соолук, узун өмүр, булордан алыс бололу. Булорубуз ушу менен жоголсун. Ушу баарына ден соолук каалайт элем. Жакшы эс алып келели биз дагы. Ушу баарына чоң рахмат. Бизди жиберип аткандарына. Кандай кезде акыбыңыздар? Дагы биз сирайым, сакайып, партияланып Сиздерге чоң рахмат. Эмгегибизди, ишибизди баалап, ушундай барып эс алып, кетүүгө эс алып келгенде сиздердин ден соолугуңузду ушул иш үстүндө жүрүп, чыңайлуу деп баратабыз сиздерге. Биз келип восстановление Мына апрелден бери, жаңы жылдан бери эле ушу пандемия менен күрөшүп атпадыбы. Ошондон бери өзүбүздүн күчүбүздөрдү, тажрыйба, билимдериңиздерди кайсы андан болсун жардам кылып атыңыздар. Ошондой шарттарда иштедик. İçinden girip şu zeki korgonun kaçını 4-5 saat, 6 saatla çeyin giyip yardım verip attığınızda kuşlarının saklayanlarınızda yok olup sizlerine rahmat, onlar zengin olduk. Özünüzlerde bizlere Garland'da çıktınızlar. Emi yaşlap sakayıp, es alıp, güçünüzü gayret toplayıp barıp gelinizler. Buna salamat saklı Ministrliğine rahmat, hükümetimizle rahmat, şunday şart tuzuk verip atayım. Koronavirüse karşı güreşte sizlerin emginiizlerdi bağlap, sizler için şunday şartlarda tüzüp pansiyonatlardan ne saldık diyor Rabbim. Bardık, Kırgızstan boyunca şu medinалық қызматкерлерге арналған, ушулардын баягы ил апатынан кийин оор жумуштар менен аралашкан кызыл зонадагы, таза зонадагы биздин кызматкерлер үчүн атайын эс алуу уюштурулганын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына бүгүнкү күнү да биздин Балык шаардык оорукананын кызматкерлери, медайымдар, ошондой эле кенже кызматкерлер жана доктурларыбыз ушул уюшулган атайын арналган путевка менен Чолпон-Атадагы пансионатка узатылып кетишти. Азыркы кезде bizde dagı, ошондой эле иштерибизде дагы обсервациянын ичинде, госпиталдын ичинде дагы иштеп аткандар бар. Мен ойлойм ушул өкмөтүбүзгө жана саламат сактоо министрлигине ыраазычылыгым менен дагы айтып, ушундай жакшы ишибиз, биздин иштеп аткан кызматкерлерибиз күчүн берип, эмгектерин арнагандарга ушундай кайра эле улантып, ушу азыркы кезде мына туристтик сезон болобу, жайкы сезон болобу, ошо медициналык кызматкерлердин ишиндеги ыраазычылыгы менен ушуларга өзүлөрүнүн ден соолугун сактап, дагы чыңдап, кийинки ишке даярдыгын көрүш үчүн ушундай иштер биздин август, сентябрь айларында дагы уюштулуп улана берет деп.